қайырлы таң тағы да. Бүгін демалыс болып барлықтарыңыз ұйықтап жатқан шығарсыздар. Мен аяқ асты Түркістанға билет алып кетіп қалдым. Мен үйдегілерді көрмегеніме 2 айдай болып қалыпты. Үйдегілерді бір жағынан көріп қайтайын деп, бір жағынан бір себептермен кетіп бара жатырмын. Онан кейін жеткеннен кейін мүмкін айтармын, мүмкін айтпаспын. Қазір енді күтіп отырмын отырғызуды. Алла қаласа 2 сағатта Түркістанда боламын. Бүгін мен сторисқа шыққан жоқпын. Себебі кішкене мазам болмай үйде жаттым. Кешке Сейфолла кешкі асқа шақырған болатын. Бүгін осындай қолдаушылар берген әдемі орамал тағып алдым. Күшті чехолмен подцвет болыпты. Рахмет. Достар, ұмытып қалған жоқсыздар, бұл 14 февральда сүйі күнінде Ош шаарында Кыргызстан кинотеатрына біздің концертіміз болады. Ал эми 15 февральда ошол эле концерт Жалал-Абад шаарында Барпы театрында болот. Билеттерди ошол Кыргызстан кинотеатрына жана Барпы театрынын кассаларынан алсаңыздар болот. Же болбосо үйүңүздө отуруп эле, же жумушуңуздан бошой жүрсөңүз, мынакей ошол WhatsApp ссылка аркылуу өтүп менеджерге жазып, онлайн эле билетти алсаңыздар болот. Анан сөзсүз түрдө Instagram баракчаңыздарга бизде отметка жасап билет алсаңыз салып коюңуздар, себеби биз сиздин сторисиңизди өзүбүздүн Instagram баракчабызга бөлүшүп турабыз. Ошол себептен унутпаңыздар, жана ошондой эле сөзсүз түрдө концертке келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. Анан билеттин баасы боюнча сурагандар дагы өтө көп болуп жатат. Эмнеге мындай деп. Биринчиден айтып кетейин, бул эч кандай бир акча табыштын айласы эмес, ошол себептен биз арзан койдук. Анан түштүк жергесинде биздин колдоочу апалар, эжекелер өтө көп экен, алар өздөрү бизди чакырышкан. Ошол себептен биз эң башкы максат бул биздин колдоочу эжекелерибиз, апаларыбыз менен жүздөшүп, көрүшүп, алардын баталарын алып кетүү. Анан эң башкы максаттардын бири бул ошо Казакстандан Жулия Эржигиттер келет. Аларды дагы биздин колдоочуларыбыз өздөрү сурап чакырышкан. Демек биз Жулия менен Эржигитке дегеним алардын подписчиктери аркылуу казак элине биздин Кыргызстандын кооздугун, Ош шаарынын, Жалал-Абад шаарынын кооздугун, Бишкек шаарынын кооздугун жана ошондой эле биздин кыргыздын меймандостугун көрсөтүү максатында. Себеби алардын подписчиктери аркылуу биздин Кыргызстандын меймандостугун казак эли дагы көрүп алат.